Саламатсыздарбы, урматтуу НТС-тин көрүүчүлөрү. Эсимде Талкуу аянтчасынын телеверсиясы кайрадан эфирде. Биз бүгүн кезектеги берүүбүздө тарыхтын айтылбаган, ачыла элек дагы бир барагын ачкан турабыз. Биздин бүгүнкү мейман тарых илимдеринин доктору, профессор, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Зайнидин Карпекович Курманов. Хош келипсиз, Зайнидин Карпекович. Сизди тарыхчы катары кеңири калк жакшы эле билет. Ал эми сиздин атаңыз раматылык жакында эле өтүп кеткен Карпек Курманов, юридик илимдеринин доктору, илимпоз гана эмес, практик юрист катары дагы ушул Кыргызстандын тарыхында из калтырып кеткен бир окуянын катышуучусу катары белгилүү экен. Бул баягы цеховиктердин иши, фрунзелик цеховиктердин иши, анан трикотажниктердин иши деген кылмыш иши жөнүндө сөз болуп жатат. Ошонун түздөн түз күбөсү, катышуучусу, процесске катышкан юрист, адвокат катары белгилүү экен. Аны салыштырмалуу жакында эле көпчүлүккө белгилүү болду. Өзүңүз дагы жазып, атаңыз тууралуу эскерүүлөрдү жаза баштадыңыз жакындан бери. Ошондон улам мына сизди чакырып, ошол чынында эле бул Кыргызстанда чоң бир резонанс жараткан убагында ошол эле учурда чет өлкөдө дагы бул тууралуу резонанстуу бир пикирлер айтылганын тууралуу маалыматтар чыкты. Ыраты менен айтып берсеңиз, эгерде мына ошол трикотажниктердин иши кантип башталган, анын себептери кандай болгон? Ал жөнүндө мурун бир маалымат чыккан. Чынара Жакыпова «Конфискация жизни» деген бир китепти жазып аткан. Анын атасы ошо иш боюнча кезилип кеткен. Ошончо кызыгып, ошо жөнүндө маалыматты издеп жүргөндө атам менен жолугуп калган. Атам айтты, мен ал жумушту жакшы эле билем, анткени адвокат болгонмун деп биринчи маалыматын бергенде жазып берген, кол жазуу негизинде Чынарага берген. Чынара өз китебин чыгарганда абдан чоң резонанс болду, презентация болду. Дүйнө жүзүнө боюнча белгилүү болуп кеткен окуя. Чынара Жакыпова бул Кыргызстандын мурдагы билим берүү министри. Билим берүү министри, туура. Андан кийин ошо убакыттан бери мен билип калдым, атам ошо жумушка катышканы, адвокат катары. Атам университетти бүткөндө Ленинградда юридикалык институтту бүткөн, эң биринчи жогору билимдүү адис болгон. Бул жерге келгенде сразу прокуратурага чоң кызматка алып, начальник отдела. Андан кийин прокуратурадан кетип калгандан кийин адвокатурада иштейт. Ошон үчүн көп нерсени билет да системаны. Айтып берген. Андан кийин 85 жылдыгы жакындап баратканда мен айткам, ата, сен көп нерсени билет экенсиң, эсиңди калтырып, маалыматты берип кетпейсиңби? Бир китеп, книга воспоминаний памяти деп бир балекетти жазып бербейсиңби десем, жакшы идея, жазып берейин деп отуруп, бир 2 айдын ичинде китепти жазып берди. Андан кийин аны биз чыгарып. Ошо трикотажниктердин кылмышы тууралуу, Анын ичинде көп маселени көтөргөн. Ал жерде жалаң гана трикотажниктер эмес, 67-жылы антимилицейский көтөрүлүш болгон Бишкекте. Эски аянт, Жеңиш аянттын ордунда азыркы, ошо базар жерде. Анда белгисиз, аны азыр айтсаң эч кимдин эсинде жок, анткени атам 94-те кетти, юристтер да калбай калды. Ошо проблеманы иликтеген, тергеген. Да, аларда бирөө да калбай калды. Баардыгы муундар жаш болуп атат. Ошон үчүн жазып бергенден кийин мен окуп чыктым. Ошол трикотажниктердин иши тууралуу тагыраак айтсак, ал иштин кандай пайда болду эле? Эмненин негизинде, эмне себептен?
Эми мындайда бұл абдан скользкий тема деп коет. Бұл Кылдаат абдан. Да, абдан атамда айтып аткан адвокаттарды тандап атканда көп адвокаттар коркуп, анткени бул саясат иш, ал жерде бирөөдө төрү чыкпайт деп Айыпталуучулар, да, ошон үчүн коркчу. Атамда коркчу, бирок аны чакыргандан кийин адвокат болду 2 адамга. Экөө тең чыгып кетти. Кудайга шүгүр, атам жакшы адвокат экен. Акталып чыктыбы? Акталып чыкты. Бирөөсү кичинекей срок алды. Анткени атам айткан, но советский системада сотко тийип түшүп калсаң чыкпайсың. Же атып кетет, же отургузат. Анан кийин ошонун ар кандай сроктордун арасында тандаш керек, айтчы. Эми чыга албайсыз, мынауга кирип калгандан кийин чыга албайсыз, анткени азыр молот иштейт. Ошон үчүн эң кичинекей наказанияга макул болуңуз деп, ошентип чыгарган бардыгын. Калгандары жок, биз андай мындайбыз, биз такыр эме деген бардыгы атылып кеткен. Ошол иштин жагдайлары, детальдары кандай болгон? Аларда ошол баш аягы бир 20 адам тартылган экен кылмыш жоопкерчилигине. 3 процесс өтүп аткан. Ошол күнү 60-жылдары Кыргызстанда 3 процесс өтүп аткан. Андан мурда дагы бир процесс болгон. Секретарь ЦК по идеологии, бир аксакалдын иниси прокурор болуп иштеген, анын үстүнө арыз түшүп, взяткаларды алып атат дегендай мындай деп аны аракеттенген, түрмөгө отурганга. Вот ошо аны атам чыгарган. Трикотажниктер иши деп неге аталып калган? Вот ошон үчүн ошо улантысы болуп кетти да, трикотажниктин жумушу. Анткени ошол 60-жылдары экономикалык саясий ситуация Советтик Союзунда жакшы эмес болчу, абалык. Табыш керек болчу душмандарды. Душмандар советтик мезгилде дайыма бар болчу. Сталин алар түздөн-түз атчы, жок болсо да табып атчы. Хрущевдун мезгилинде оттепель деп баштаган. Ал системадан, андай жолдон бет Хрущев чегинген. Да, эме колдогон жок Сталиндин жолун. Бирок репрессиялар боркудай эле боло берген. Масштабтары кичинекей болуп кеткен да. Соттолгондордун күнөөсү эмнеде экен? Эмнеде болгон? Соттолгон адамдар анын ичинде мынагу цеховиктер деп коет аларды. Мынагу цех совет доорунда көп дефицит болуп кеткенде, анткени бюджеттин бардыгы куралга кетип аткан, кичинекей 15-20% калган турмушка, өнөр жайга. Ошон үчүн же кийими жакшы жок, же кийим жок, көйнөк, плащ, пальто, тотальный дефицит болчу, окат. Ошон үчүн ошо цеховиктер ошо кыйынчылыктар менен пайдаланып, мынагу спросту удовлетворить жазыш үчүн ошондой производстволорду ачып, станокторду сатып алып, складчина кылып, же мурунку мынагу иштеп аткан станокторду пайдаланып, аларды иштетип, фабрикаларда, заводдордо, да. Ошентип чыгарчы да. Анткени советтик доорунда мынагу схемаларды, же жаңы производствону, же жаңы товарларды ачыш үчүн, мост өтүш үчүн абдан кыйынчылык, бюрократиялык жолдор көп эле. Ошон үчүн советтик граждандар ошо окатты албачы. Складта жата берчи, кийимди сатып алсаң, пожалуйста, топтолтура, бирок бардыгы начар. Бирдей, анан сапаты жок. Сапаты жок, туура айтасыз. Бардыгы окшош. Бардыгы окшош. Китепте бар атамдын сүрөттөрү. Бардыгы окшош. Бирөө-бирөөүнө койдой окшош да. Ошон үчүн бирок адамдын негизи ички башка да. Бардыгы адамдар жакшы тамактануу, жакшы кийимди кийгенге аракеттенет. Ошону түшүнүп, ошон үчүн цеховиктерди куртса да алар эч качан өлбөйт да, анткени
ошо цеховиктер эң атактуу бизнести билген, торговля, продажа, производство маселелерди чечкенге үйрөнгөн адамдар, абдан харизматичный адамдар пайда болот. Вот ошо ситуацияны пайдаланып, кичинекей производстволорду ачып, кичинекей объемдорду жасачу. Таң калыштуу да, мисалы көпчүлүк азыр түшүнүксүз да өзгөчө жаштарга да цеховиктер дегенде. Ошол мисалы бир кийим тигүүчү бир фабрика иштеп атат, мамлекет бекиткен стандарттагы артикулдагы немелерди чыгарат. Анан кантип анан ошол эле заводдо же фабрикада башка суроо талап жогору болгон жакшы кийимдерди, мисалы продукцияны кантип чыгарышкан? Ошол кандай жасалган? Ошо жөнүндө да кызык. Бир цеховиктин признаниясы бар, ал айтып атат да, биз жүргөндө постоянно оюбузда, башыбызда ойлор бар, жакшы кийинген адам, же жакшы бут кийими бар адам жолуп калса артынан уланып, анан кийин ээрчип, анан кийин алардын кийимдерин сурап, акча сатып алып, талап берип, андай мындай, анан кийин меркаларды жазап туруп, анан кийин ошол эле үлгү катары алып. Да, үлгү катары ошол эле станокто ошол кийимдер, жакшы качествосы жогору кийимдерди тикчип эстейт. Анан кийин ал жерде жалаң гана трикотажное дело деп жалпы айтып коет, еврейское дело деп коет. Аламедин трикотажный фабрика. Ал жерде теги Кыргыздын бут кийим фабрикасында репрессия болгон да. Ал жерде да бир нече кызматкер кесилип кеткен. Бардыгы жалпы где-то 250 адам соттолгон. Анын ичинде 70 адам прокурорский, судейский работниктер. Прокурорский, милицейский. Мен айтып берем эмне үчүн аларды. Калгандары многу иштеген адамдар. Иштеген. Заводдордун директору, алардын орун басары жана жөнөкөй. Ушул Фрунзеде эле болгон окуя. Бул жердеги болуп аткан окуя. Анан кийин үчүнчү эмеси бар, себеби. Анткени ошол мезгилде мен атам айтат да, мен ойлоп жүргөм эмне үчүн бизди Кыргызстандан башка, Закавказье, Украина, Молдова, европейская часть, Северный Кавказ, андай-мындай бардык жерде активный, харизматичный адамдар барды. Ошол жерде да ошондой болгон да. Хрущев ошолорду душман катары отургузуп, атып, андай-мындай, чтобы эч ким бай болбосун, бардыгы кедейликчикте равный болсун, бирге болсун деген идеология бар болчу да, коммунизм. Анан кийин ошондой болуп атканда ар жерде чыгып аткан. Согуш бүткөн. Эл кенейип, андай репрессия бүттү. Эл эркиндик сезип, жакшы кийимге өзүнө көңүл бурат, андай-мындай. Турмуш ошондой да. Вот ошого көңүл бурбай, кайтадан душмандарды издеп, кайтадан мурунку практика башталып атат да. Анын көбүнчөсү Кавказда башталган. Шеварднадзе министр КГБ андай-мындай болгондо, Шеварднадзени, ал барды цеховиктерди чогултуп, алар устачы элде, грузиндер. Барбы, жокпу, заводпу, фабрика, үйдө отуруп алып жазай берет. Устачы эл. Ошо бардыгын чакырып айтты. Эмне кылсаңар кыла бергиле, бирок Грузиядан бардыңар кеткиле. Ошо Грузиядан бардыгы кетип, Северный Кавказга жайгашып, ошол жерде жумушун уланткан. Анткени советтик доорунда артелдер пайда бар болчу, кичинекей кооперативдер бар болчу. Ар кандай лавкалар, шара бара дегенди уруксат берилген, мыйзамдуу. Берилген. Кичинекей партияны сатасың, 10, 20, 30, 40, көп болсо 100 экземпляр. Эмне системаны сындыра албайт да, сындыра албайт. Бирок кээ бир адамдар, акчасы бар адамдар ошолорду алып алчу, сатып алчу. Ошон үчүн коркунуч болбочу. Коркунуч могу жөн эле бирөөгө шылтоо керек болчу да. Эмне үчүн советтик экономика ошол мезгилде нан да жок болуп калган.
сенің есіңде жоқ. Новочеркасскиде көтөрүлүш болгон да, тамак жетишпей, ооба. Тамак жетишпей, андай мындай кыйынчылык болуп, андай эл наразычылык көрсөтүп чыккан да эшке. Ошондой эле пайда болгон. Ошон үчүн ошонун бир акт менен базам деп Хрущев бир нече процесстер жүрүп, Орто Азияда жалаң гана Кыргызстанда. Жалаң гана Кыргызстанда. Цеховиктерди Кыргызстанда гана жазалашты, э? Биз вообще, мен ойлоп атам да, Кыргызстан вообще атактуу мамлекет болуп кеткен да. Анткени 21-жылы кыргыздар өз тоолук областты, өз республиканы өздөрү түзө баштады. Москванын приказын укпай эле өздөрү түзүп. Андан кийин эме башталган политический кризис процесси. 25-жылы болсо 30-тун каты. Сыдыков жана башкалар Кирабком партияга, ЦК партияга каршы кат жазып, экинчи скандал болду. Үчүнчү мына много болуп атат. Цеховиктер бизде пайда болуп атат. Биздин эл анча деле көбүнчө мал менен байланыштуу да. Жергиликтүү нерселер көп деле таанып атчы да. Бирок бизде болуп атат. Бирок ошо цеховиктердин арасында кыргыздар өтө аз, көбүнчөсү еврейлер. Ошон үчүн еврейлердин иши деп да койчу экен, э? Еврейское дело деп койчу. Вот ошондо мен атам айтып атат, мен ойлоп калгам, эмне үчүн мындай болду бизде. Казакстанга киргизбей койду, Өзбекстанга киргизбей койду. Анткени алардын башчылары барды, член политбюро, кандидат член политбюро айтты, ай, алыс болгула, биздин республикага тийбегиле. Республика хлопковое дело болбоду 80-жылы. Вот ошо цеховиктин улантысы деп азыр санабаш. Санатылат да. Андан кийин методика иштегени окшошту. Анткени апрель айында 61-жылы кармайт. Случайно кармайт. Биздин эме цеховиктерди. Андан кийин уже майда атып таштайт аларды. Бир айдын ичинде. Бир айдын ичинде. Андан кийин процесс кандай жүрүп атат? Выездная сессия Верховного суда СССР. Биринчи инстанция жок, экинчи инстанция жок, сразу жогору инстанция. Анын чечими сразу расстрел. Все, чакап, жалование, эчтеке жаза албайсың. Ошон үчүн скоротечный процесс болуп атканда сразу атам көп нерсени түшүнгөн, прокуратурада иштеп жүргөндө айтып аткан, алдында саясат бар. Андан кийин ойлонуп койсо, ошол мезгилде как раз Разаковду майда чечет. Но процесс бүткөндөн кийин сразу Разаковду жумуштан чечет. Ошол факторлордун бири ошол чоң фактор болгон го дейм, э? Вот ошол атам айтып атат, Разаков анткени ал безупречный адам болчу да, таптаза. Анын алдына иштеп эчтеке таппай койду. Андан кийин нужно было его оклеветать. Кантип аны оклеветать, но мындай. Андан кийин Разаков член политбюро болгон жок, кандидат член политбюро болгон жок. Член ЦК жөнөкөй. Күчү жетпечи. Ошон үчүн аны оң колу жардамчысы Бекжан Дюшалиев деген председатель Госплан. Согуштун ардагери, согушка барып капитан болуп, көкүрөгүн барды, ордендер. Андан ошо келип финансист болуп, министр финансов, андан кийин председатель Госплана, много азыркы пландар бар го, кара кече, мара кече дегендерди. 500 завод курган мезгилинде, Разаков мезгилинде, 500 завод. Много Курпсайская ГЭС, андай-мындай, азыркы ГЭСтер ошол мезгилде барды, кара кече жолдорун барды пландаштырылганда, ошол жактан эч кандай критика жок. И эмени отургузат түрмөгө. Бекжан Дюшалиевди. И ошол жерде камакка алынып атылып кетет. Атылып кеткени бир себеби болуп атат, ал военнослужащий согушта өткөндөр бардыгы атуудан бошотулган. 21 кишини атууга кеткенде 14-тү цеховиктерди эле аткан. 7 были ветеранами войны, аларды бошоткон. А Дюшалиевди болсо мындай чоң киши баары атып таштабады. Хоть он герой войны болсо да, орденоносец, капитан. Атып таштады. Ошон үчүн атам айтты, бул жерде оңой эмес,
Разаковду түшүрүп аткан оң колу мындай цеховиктер менен байланышы бар экен, андай мындай короче коррупция деп андай мындай анда түшүрүп таштады. Саясий иш болгон экен. Анткени саясий иш, анткени Разаковду Хрущев аны эмне үчүн түшүргөнгө аракет жасады, анткени Разаковду Сталин өзү койгон. Акыркы Сталиндик кадр калган да. Ошентип Разаков кеткен. Мен азыр тарыхты карасам, окусам, бир да маалымат жок ал жөнүндө. Жөн эле отуруп эле, жөн эле кетип калды национализм. Кыргыз элин киргизип аттыр, тигине киргизип аттыр деп эле андай мындай. Анын кетишине алдында многу саясат интригасы болгон. Чоң саясат. Туура саясат, туура тарых, туура эмес тарых болбойт. Тарых болот же болбойт. Ошон үчүн аягына чейин чыгыш керек. Баардык версияларды текшериш керек. Дүйсалиев жөнүндө сиз айткан болуш керексиз бир макалаңызда. Жалаңба еврейлерге каршы иш болду деп айтпасын деп, дүйнөлүк коопчулукта еврейлерге антисемиттик иш эмес иш болду деп айтылбасын деп, ошол Дүйсалиевди бир кыргызды кошуп койгон арасына деп атып салган. Жалаң гана бир кыргыз эмес, бир нече кыргыз. Алардын аттары белгисиз эмес деп бул убакка чейин. Атам жазып койду баардыгын, эчтеке карабай. Өзүн да жазды. Эмне кемчиликтери бар эле, мен деле жүргөм, бир жашынакай сөзү бар эле. Ар бир нормальный юристти үйүндө ватник бар, эме валенкасы бар. Түрмөгө даяр турат. Түрмөгө в любой момент даяр болушубуз керек. Анткени биз баардыгыбыз ошон үчүн мен юрист болуп атканда айткан жок, юрист болбойсуң, бул кызмат сага жарабайт, сен ага жарабайсың. Ал жерде коркунуч ишти. Мендей мен көргөндү көрбө деп ошентип бизди юрист кылбай койгон. Мен тарыхка кетем. Ошон үчүн бул жерде бир ошондой болуп атат. Ошо многу саясат моменттер бизди эмнеге келтирип атат. Албетте, цеховиктердин арасында ар кандай адамдар бар болгон. Начары да бар болгон, хитрийлер, жуликтер, жуликоватый, анын ичинде нормальный, дурус адамдар да бар болчу. Бирок многу занятие нелегальное предпринимательство, ошол мезгилде это было преступление. Ошон үчүн алар коркчу. Баардыгынан коркчу. Бирденкени көрүп калса эле барып, акчасын берип, андай мындай крыша. Кээ бир крышалар билбечи, что алар крыша. Анткени крыша деген понятие качан вот азыр деле пайда бар. Анткени теневой экономика пайдаланганга крыша болот. Теневой незаконный бизнес менен заниматься эткен адамдар крышаны издейт. Крыша кимдер? Бандиттер, милиционер, прокурор, даже пожарник жана башкалар, проверяющий контрольный органы. Анан кийин бийлик андай мындай. Но Дүйсалиевке анын аялына тиги бир жакка кетип баратканда, курортко, Крымга кетип баратканда бир могу Газин Франспы же Гольдман барып тиги кыргыздардын арасында тиги алар менен да барып сүйүнчү кандай кыргыздарда айтат? Сүйүнчүлөппү? Сүйүнчүлөп. Жок, сүйүнчүлөп. Уйкулук таштап. Уйкулук таштап. Дастархон жасап, алар да, дастархон ошону берип койсо, андан кийин уйкулук дегенди аларды сурап атканда, эмне үчүн сиз мындай акча, пара алдыңыз дегенде, он даже алар билбечи, за что их обвиняют. Потому что крышаны известностька койбош керек. Койгон жок. Ошон үчүн көп кетип калды, берип аткан уйкулук деп азыр деле берип атпайбызбы? Ошентип берген акчалары майда, чүйдө. Ошол Газен Франц, Гольдман деп жатпайсыздар. Ошолор азыр карасак, алар мамлекеттен эч нерсе уурдаган эмес экен. Алар өздөрү чогулткан акчага эски станокторду мисалы Россиядан, Украинадан сатып келип, бир складдын ичине бош турган бир имаратка орнотуп, гаражга орнотуп, анан кийин арткан
артып калган жанагы сырьёс, чийки-зат жанагындай жиппи, материал, кездемеби, эмнеби, кайышпы, ошолордон пайдаланып, мамлекеттен урдабай. Ошодон жаңы сапаттуу ошол элде суроо талап болгон кийим кечелерди чыгарып саткан дейт. Факт түрүндө алар урдаган эмес. Алар ошол мамлекеттин ашып кетсе, мамлекеттик ишкананын аянтын, имаратын пайдаланган. Ал тургай станоктор менен материалдар өздөрүнүкү болгон дейт да. Эмнеге соттолуп кетти? Айтып бердиңиз азыр, анткени алар ишкердүүлүк ал убакта бизнес тыюу салынган. Анан кийин аларга эме доомат коюп атпайбы? 30 миллион сом Рубль. Эме келтирди, зыян келтирди деп. Анын зыяны чынында айтканда, вот сиз айткандай, зыянды жөн эле асмандан жазып койду да. Урдаган эмес алар. Урдаган эмес, анткени многу дело боюнча, трикотажный дело боюнча. Алар многу кофточкаларды тикчи. Детский, женский кофточкаларды лекала менен анан кийин калып калат го многу эмелер, ошметкалар. Арткан эме. Ошону алар тиги башка заводко ошол жерде протирать там станки, андай мындай пакля катары алып барышы керек болчу да, анткени пайдаланса болбойт. Вот ошолорду алар нар жакка жибербей, ошону пайдаланып, ошонту жиптерин алып, кайрадан жаңы бирөө менен баягы жаңы мата түзүп, видите, кандай оор производство. Анан кийин ошол эме негизинде модный кофточкаларды тикчи да, небольшой партиялар менен. И таратчы. Аны эл сатып алчу. Каяка таратып атканы белгисиз. Башка, балким Москвага, балким Ленинградка, балким башка республикаларга, балким бул жерде таратып койчу, сатчы. Албетте эл с удовольствием покупал. Жакшы, красивый, модный вещилерди. Анан жана крыша деп атпайсызбы, калкалап коргоп турган Дүйшалиев болобу, башка ошол партиялык мамлекеттик кызматкерлер болобу, милиция, прокурор, чынында эле аларга көз жаап, калкалап, алардан пара алып турганбы ушул жанагы цеховик Гольдман, Газанфранцтардан? Жок, кандай вот бир гана случай, мынау Крымга кетип баратканда Дүйшалиевдин аялына 1000 сом, ал мезгилде 100 сом да, 100 сом. Азыркы 61-ге чейинки 1000 сом, 1000 сом алды, майда акча да. Ошону алыптыр, аялы болгон ошол. А тиги күйөөсүнө бергенген коркуптур. Анан ошол эле показания. Андан башка жок. Доказательства таппай койду. Анан кийин эмени кошо баштады. Угощение. Конокко чакыруу. Түз жүргөн адамдарды конокко чакырат. Конокко чакырды деп доомат жазайт. Анан кийин берген тамакты взятка катары сана баштайт да. Анткени вот мен 5 майда 61-жылы многу буларды кармаганда алар бардыгын айтып берет, түздөн түз. Анткени хищение 10 жыл, а взятка 8 жыл болчу. Бардыгы айтып берди. Даже тигилер билбеген окуяларды айтып берет да. Вот советтик граждандардын бир өзгөчөлүгү бар да, сүйүнүп андай мындай. Анан кийин ошол мезгилде 5 майда, бир ай өткөндөн кийин Хрущев президиум жаңы мизам алат указ о ужесточении уголовной ответственности. И за нанесение материального ущерба и взяточничество, фальшивого монетчества вводит высшую меру наказания. Ату, Ату. Анан кийин бул жерде кандай маселе болуп атат? Тигилер уже баардыгын айтып берди. Анткени алар эски законго таянып следствие жүргүзүп аткан. Булар эменин да ошол мыйзам боюнча жазаланышы керек болчу. Да, законду кайта күчүн берип атпайбы? Артка. Анан артка бергенде баардыгы айтты, жок, биз оговорили себя. Биз андай жазаган жокпуз, анткени кайсы жинди келесо атууга барат. Ошон үчүн эч кандай доказательство таппай койду. Берген доказательстводан баардыгы баш тарткан. Ошон үчүн эчтеке карабай баардыгын атууга кезетти. Анан кийин 21 адам, наиболее активный, жөнөкөй жумушкерлер, анын ичинде бир директор трикотажной фабрики, ага пара точно берип аткан.
анткени көз жумуу болуш керек деп. А тиги болсо, тиги гараждын эмесин, эски гаражды бергенде аренда ала албайт, анткени аренда алыш мүмкүн эмес. Ал мезгилде имарат сатып албайт, запрещено. Аңгантип иштейт. Асмандын ачык асманды иштеп алат. Ошон үчүн алар вынужден болчу да. Тиги бекинип бир жерде андай мындай. Андан кийин алар да байкуштар керектүү жумушту жазып аткан, анткени мынагу азыр эме болуп атпайбы? Рынок экономикасына кайтадан өтүп атабыз. Кайтадан өтүп атсак, мурункудай болбой жатат да, анткени иштеген адамдар калбай калды да. Цеховиктер эң акыркы иштегенди билген, жумушту билген, бизнести, өнөр жай жана башканы билген адамдар болчу. Таза иштеген, эмгекчил. Анткени алар максат койгон жок, мамлекетти урдап алабыз деп. Алар билип аткан. Сталиндик репрессиялар иттей коркуткан элди. Наоборот, создать высокоэффективное производство, то ошондой максаты бар болчу. Азыр карап чыктык, мен карап чыктым, цеховиктер кайра куруу политика башталганда, перестройка кандай тагдыр болду. Бардык, почти бардык кетип калды. Совет орундан бардык кетип калды. Бир гана там 1-2-3 киши калды. Анналов деген бир алмастар менен иштеген адам, ал азыр Фаберженин катарында. Сиз кандай максат койгонуңузду десең, говорит: я хочу остаться как Фаберже. Каждой эпохи должен быть ювелир. Анын азыр то, что жазып аткан эмелери просто расходится на миллионы долларов. Ал максатына жетти. Тейман Исмаилов деген атасы кезилип кеткен, атасы ошондой бир предприимчи. 14 жаштан баштап атасынын жанында жүрүп, ошонун подпольный бизнесин ишине кирген киши болчу да. Поэтому миллиардер болуп кетти. Анда байкуш качып кетти. Ошон үчүн барды качып кетти. Бирок алардын ордуна ким келди? Мурунку комсомольский жумушкерлер, идеология, бизнеси билбеген, паракорлор, башка эме болуп атпайбы? Азыркы бизнес мамлекетке зыян келтирип атат. Паракорчулуктар ошол мезгилде да болгон адамдар, взяткаларды алып жүргөн, крышалар болуп жүргөндөр. Бирок азыр повальный болуп кетти. Экономика бутка тура албай жатат, өндүрүү маселеси артта калып атат. Соттолуп кеткен Газен Франц Гольдман жөнүндө бул ал тургай Россиялык булактардан маалымат бар экен да. Ошол Газен Франц ушунчалык байыган экен, ал Москвадан Британиянын элчисинин мурдагы эскирди деп мындай списанияга чыгарылган Rolls-Royce'ун сатып келип Москвадан. Ошо Фрунзеда Rolls-Royce менен жүргөн деген. Ошо чынбы? Мен билбейт экенмин, бирок бир машина көргөм мен. Мен деле алардын заманын көрүп калгам, ошон үчүн бир сиз кичинекей болсуз ал убакта, бирок көргөм. Кээбирлер ошондой машиналерди сатып алчу. Анткени эме Аса Бендерди, Золотой теленок жөнүндө кино, ол Пекердин эмеси. Ошондой кинолор. Вот и Корейка. Абдан бай адам, бирок ошол акчага эчтеке сатып албайт. Кичинекей бухгалтер болуп иштеп жүрөт. Вот ошо цеховиктер ошондой болчу да. Акчалары көп, бирок тратить не на что. Бирок ошол анткени баарды тотальный дефицит. Газен Франц Rolls-Royce сатып алып, Фрунзеден жүргөн экен. Гольдман өзү Газен Франц башкалары мисалы аялдарына бриллианттарды сатып берген экен. Дем алыш күндөрү тиги кара Сочиге самолет менен учуп барып, Юрмалага барып келген. Анан укмуш ресторандарды тимеле укмуш аябай майрамдап, тойлоп, ошонусу менен өздөрүн көрсөтүп алып, антпесе аларды эч ким байкабайт эле деп. Өздөрү күнөөлүү болду, өздөрүн көрсөтүп коюшту деп атат да, чынбы? Менде $1 миллион болсо мен бул жака башкача келет элем, туурабы? Анткени мүмкүнчүлүк бар. Барганы тамак, самолет үчү, тамак же машина сатып алган, топ толтура сатып албайбы. Азыркы
биздин олигархтар алып атпайбы? Ал убакта заман башка болчу 60 жыл мурда мисалы. Ал заманда албетте кыйын заман болчу. Бирок могу еврейлердин маселеси эмне үчүн туулуп атат? 60-шы жылдар. Анткени Совет өкмөтү ошол мезгилде как раз Израиль түзүлүп аткан, мүмкүнчүлүк берип аткан. Израилди билесиңерби? Макулдугун берген Сталин болчу. Израиль мамлекетинин пайда болушунда Сталиндин эмгеги чоң ооба. Абдан чоң эмгеги. Андан кийин ошо Израилди советтик граждандар менен толтуруп коюп, андан кийин Израиль непотопляемый авианосец болот деп ошондой ойлор менен Башында ошондой ой болгон экен. Андан кийин мүмкүнчүлүк берген еврейлерге, кетсеңерге, советтик еврейлерге. Да, советтик. А тигилер кетердин алдында түшүнөт да, эми барыш үчүн Капитал керек. Капитал болуш керек. Ошон үчүн складчина жасап, техниканы биздин техникада алар Чехословакиядан машинелерди сатып алып, жаңы машинелерди. Японский техниканы, кофточкаларды да, Станоктор да? Изузу деген станоктор бар болчу. Ошолорду алып келип, андай-мындай каким-то образом, невероятным образом, минуя советскую таможню, алып келип, уюштуруп, бир качественный производство, бир образецтерди түзгөн болчу да. Ошол жактын да караш керек, анткени ошо адамдар, ошо мезгилде бизди кайра куруу, перестройка башталса, балким биз Кытайдын жолун жолдоп кетмекпиз. Анткени Кытай деле 45 жыл социализмди түзүп атып, анан кийин Аскердик социализм. Да. Анан кийин 79-жыл Дэн Сяопин келгенде кайра куруу баштап, ошол мезгилде Кытайда калыптырда мынау производствону Чынык ишкерлер калып калыптыр. Ошон үчүн алардын жолу жакшы болду. А биздики уже 80-90 жылдар уже бизнести билбеген адамдар калып калды. Комсомольский, партийный деятели, азыр экономиканы кайра кургулап атпайбы бизде. Өз ар бир нерсе өз мезгилинде жазылыш керек. Ошон үчүн бул маселени абдан терең изилдеш керек. Ошо бизнес менен азыр мамиле түзүлө албай жатпайбы? Бизнес мурункудай эле истеп атат, крышаны истеп атат. Крыша ар кандай болот, милицейский более надежный, криминальная крыша ненадежный, бирок закон крышага аркалуу боло албай жатпайбы? Кайта эле ошол маселе туулуп атат. 60-шы жылдары бир тепкичтен өткөнбүз. Бир тартип, урокторду алыш керек да. Сабак алыш керек да. Сабактар эмне үчүн керек болуп атат? Для того, чтобы биздин максатыбызга эртерээк жеткен үчүн, чтобы ошол жолдо меньше ошибок совершать. Анан кийин жок, эчтекени билбейбиз, өзүбүзчө жол издейбиз десек, постоянно грабленый тепсейбиз. Азыркы мезгилде. Ушул трикотажниктердин иши батышта, Америкада алып тургай резонанс жараткан дейт да. Мына сиз айтып өтпөдүңүзбү? Бул мисалы буларды тергеп суракка алып, алар күнөөсүн мойнуна алганда башка мыйзам менен болгон, алар ашып кетсе бир 7-8-10 жылга чейин түрмөгө кесилмек экен. Бирок алар ошентип баарын мойнуна алып бүткөндөн кийин жаңы мыйзамга алып, ошол эле кылмыштар үчүн атуу, өлүм жазасы киргизилгенде, бул баягы мыйзамдын артка карай күчү болбошу керек деген, бул бүт дүйнөдө юриспруденциядагы бул козголбогон эреже, туурабы? Ошого бүт дүйнөлүк деңгээлде резонанс болду деген чынбы? Чоң резонанс болгон, анткени мындай нерсеге даже Гитлер барган жок. Ошону эле айтып коеюнчу. Даже Гитлер барган жок. Анткени Гитлер старался соблюдать, выглядеть джентльменом в глазах. Хотя бы видимость. Хотя бы видимость. Ошондой аракеттенген да. А биздикилер болсо жөн эле бурап таштады, хотя в этом необходимости не было. Экономической, социальной, политической. Анткени цеховое производство мындай болчу, мындай. Тираждары эч кимге кереги жок. Бут кийимдер миллионный партиялар. А таттакай жакшы кийимдерди чыгарып атканды алардын нускалары көп болсо бир 100 экземпляр, 1000 экземпляр.
ал эмне системаны бузмак беле. Просто это была политическая расправа тут со своими. Батышта резонанс жаратты дегенде абдан белгилүү аттуу баштуу адамдар айтып чыккан экен. Кимдер болгон? Бертран Рассел, лауреат Нобелевской премии, эң окмуштуу философ дүйнө жүзүндөгү. Дал ошол болгондо ошо биринчи добуш берген. Мындай совет доорунда, тем более согушту бүттү, Америка менен союзник бардыгы, андай мындай атмосфера башка. Эмне үчүн ошондой болуп кеткен, абдан наразы болуп ошо голосты берген. Андан кийин башка жазуучулар, писательдерде айтып чыккан, бирок өзүңөр билесиңер, советтик доорунда мы жили и работали по принципу Васька кушает и ест. Алар кыйкырып берсин, а биз болсок өз жумушубуз жасай беребиз. Итүрөөрөт кербен кете берет. Да, азыр деле ошондой болуп атпайбы. Сиз ошол бир макалаңыздардын биринде же сиздин атаңыз бир Аматлык айткан экен, ушул ишти кайрадан карап чыгып, буларды ушул трикотажниктер ишти боюнча соттолгондорду актоого мезгил эч ага эле келип жеткен. Албетте. Акташ керек деген. Ошо туурабы? Абдан туура. Анткени процессуалдык жагынан караса баардык нарушениялар топтолуп тура. Кээ бир адамдар вот Бекжан Дүйшалиевди аны акташ керек, анткени аны жөн эле атып таштады. Без доказательств. Ага келгенде бир мыйзам бир жолу эмес, бир 10 жолу бузулган окшойт мыйзам. Ал анын балдары эме жазган, жогорку сотко 89-жылы жазган, 89-же же 98-жылы жазган. Жогорку сот эмне жооп берди? Кыргызстан эгемен болгондон кийин. Его наказали в соответствии, совершенно справедливо, в соответствии законодательством Кыргызской республики. Кыргызстандын эгемен соту ошондой жооп кайтарды. Эгемен мамлекеттин соту, жогорку соту, ошондой чечим чыгарып атат да. Эмне дейсиң ошодон кийин? Болуп аткан окуя азыр соттогу, болуп аткан окуя. Түшүндүрөт да көп нерсени. Наоборот, кайрадан карап, кайрадан чечип, маселени карап, азыркы заманбап негизинде карагандын ордуна ошондой чечим. Значит, Сталин аткан бардыгы туура. Биздин ата бабаларыбыз өлгөнү туура, анткени ошол негизги замандын. Булар азыркы биздин мыйзамдар эмес, ошол 60-61-жылдагы мыйзамдар боюнча дагы туура эмес соттолгон, туурабы? Албетте. Ал эми азыркы учурдагы закон обратной силы не имеет. Ошол советтик мыйзамдар да бузулган. Ал эми азыркы укуктун негизинде карасак, булар толугу менен акталышы керек болуп атат, э? Толуктан. Разборка жасаш керек, кайрадан караш керек. Посмертно болсо да реабилитация болуш керек. Анткени алардын арбактары жүрөт жаныбызда. Тынымсыз. Кыргызстар үчүн өзүңөр билесиз. Атаң бирденки болуп калса, анан кийин аны незаконно ошон үчүн кыргыздар аягына чейин жүрбөйбү. Атамды актасын деп актам, анткени арбагы тынч болбой жатат. Биз болсок билбейм, манкурттар болуп карабай жатабыз да, вообще манкуртизм болуп кетти да, нукура манкуртизм. Ошон үчүн атамды жазган, анткени ал белгилүү юрист. Азыркы юристтерди жөн эле эс алсын. Он был настоящий юрист. Не какие-то офисный планктон. Ал эмнени гана көрбөгөн, 14 лет практического стажа, прокуратуре, адвокатуре. Эмнени гана билбеген. Ошол аксакал сунуш жазып атса, андай-мындай чечкиле, кайрадан карагыла ошо иштерди. Алар болсо, жок, өзүбүз билебиз, кыргызча чечип атпайбы. Сиздин атаңыз дагы сунуштаган ушундай айткан. Сунуштаган, жазган. Ошону китепте жазылып турбайбы? Мен айтып атам, юристтерге, кичине кебетеңерди туура келтирбейсиңерби акыркы заманга. Гректер бир мезгилде мындай болгондо, 2,5–3 миң жыл мурда Сократ деген белгилүү философ болгон, ал кезилип, аны смертный казнь приговорили, короче. Анан кийин бул убакка чейин гректер жүргөндө, туура эмес чечим чыгарганго деп
Анан кийин кайрадан ошол сотту жазады. Ошол Адвокаттарды, андай мындай прокурорларды. жакында, ошо 20-кылымда. Да, 20 год жакында, 2011-жылы же кайсынчы жылы. Сократтын ишин кайрадан карап. Кайрадан карып, бардык адвокат, прокурорлор негизи талкуу болуп оправдали его. Азыр алардын эми уяттуу көз менен караса болот элди. А то биз постоянно ачыкпыз, гректер, демократияны силер эң кыйын окумуштуну өлүмгө незаконно деп атканда уялчы гректер. Башын көтөрө албай калган. Азыр болсо башын көтөрүп, нормалдуу адамдар деп болду. Ошо үчүн керек болуп атат. Ачылышы керек могу маселе. Азыр баласы жүгүрүп жүрөт, баякуш. Же нар жака батпайт, же бер жака батпайт. Көбүнчө балдары уже каза болуп калды. Өзү эле уже чал болуп калды. Бирок эч жерде везде отворот-поворот болуп атат да. Бездушный бир Кыргыздын современный юридикалык система иштебеген. Адамгерчиликке каршы чыккан системаны тугузганбыз азыр. Сиз абдан чынында эле көпчүлүккө мындай көпчүлүк таң калтырган, кызыгуу жараткан маалыматтарды айтып бердиңиз. Башында дагы сиз баягы мындан тышкары дагы ошо атаңыздын юрист практик катары башынан өткөргөн окуялар тууралуу айттыңыз. Алар жөнүндө биз келечектеги башка бир берүүлөрдө сөзсүз буйруса маек курабыз деп ишенем. Бүгүнкү маек үчүн сизге чоң рахмат. Келерки эфирлерден көрүшкөнчө. Рахмат. Силерге да рахмат. Мындай маселелерге көңүл буруп атканыңарга чоң рахмат. Ийгилик. Урматтуу НТС-тин көрүүчүлөрү, сиздер эсимде бар болуңуздар.